Габион торшону кандай коюлат, кантип? Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында Кадамжай районунун Орозбеков айылында жергиликтүү эл талаа машыгуусуна чыкты. Машыгууда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан элге айылдагы сел өтүүчү сайлардын жээктерин габион тосмолору менен туура тосуу ыкмасы көрсөтүлдү. Габион торчосу негизинен узуну 2, туурасы 1 метр, талшына 40 сантиметр болот. Жалпы алганда бир габионго 0,8 куб таш батат. Бул жерде көрүп тургандай зубту казгандын себеби селде өзгөчө селде суу агымдарында габиондун жыгылып же агып кетпеши үчүн зуб казылат. Зуб деген нерсе бул 1 метр, мисалы ар бир жерде дарыянын же суунун сел өтүүчү жердин агымына карап туруп киргизилет габион. Долбоордун алкагындагы табигат кырсыктарын алдын алуу жана коргонуу максатындагы талаа машыгуулары Кадамжай районунан сырткары Баткен жана Лейлик райондорунда өткөрүлгөн. Белгилеп өтсөк, аталган аймактарда жылда жаз мезгилинде сел жүрүп, элди кооптондуруп, материалдык чыгымдарды алып келет. Талаа машыгуусу ушу жээкти бекемдөө иштерин көрүп, таанышып, жана мындан ары дагы ар бир ушундай кооптуу участкаларда, кооптуу аймактарда алдын ала иш жүргүзүүгө практикалык жүзүндө көрүүгө көрүп атат, жерде катышып турушат. Талаа машыгуусуна катышкан жергиликтүү калк машыгуунун жүрүшүндө селден коргонуунун жана сел тосмолорун туура орнотуунун жолдорун кызыгуу менен үйрөнүштү. Анткени сел коркунучу жаралган мезгилде машыгууда айтылган кеңештердин баары керек болот дешет жергиликтүүлөр. Айылыбыздын кооптуу аймактарыны, сайларга жакын үйлөрдү жээктерин бекемдөө боюнча иш чара жүрүп жатат. Бул жерде азыр өзүңүздөр көргөндөй ашар методу менен ушул МЧС менен өкмөт тарабынан көрсөтүлгөн, берилген габиондорду токуп, жээктерди бекемдөө иштери жүрүп жатат. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунун тоолуу айылдарында жылда жаз, жай мезгилинде сайларда сел жүрүп, элге коркунуч жаратып, материалдык чыгымдарды алып келет. Быйылкы жылы 200дөн ашуун табигат кырсыгы болсо, алардын көбү сел агымдары. Кундуз Жөрөбекова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.